Биздин чоң аталар, чоң апалар, тайталарыбыз өзүбүздүн ата-энелерибиз кийген протезди жаш балдар кийип жүрөрүн силер билчү белеңер. Саламатсыздарбы ата-энелер? Кайрадан сиздер менен көрүшкөнгө кубанычтабыз биз. Бүгүнкү биздин коногубуз балдар стоматологу Кондуз Казакулова. Буга чейин бир канча биздин көрсөтүүлөрүбүздүн комментарийдин алдында стоматологду чакыргачы деген силердин өтүнүчүңөрдү аткарып, бүгүнкү күн келип турат. Анда эмесе биздин маек бардык ата-энелерге кызыктуу болот дегенине ишенип турабыз. Тиштин ичи гной болуп, Мындай учурларды көп эле көрүп жүрөбүз. 20 баланын бирөөсүнүн эле тиштери баары сонун. Наркозу жок, дарылатса болобу? Ошонун дагы жетишпестиги тиштин жаман болгосуна алып келет да. Мен үчүн мисалы бул жаңылык болду. Кондуз, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Биздин эң эле алгачкы сурообуз мындай болот. Көпчүлүк эле ата-энелер, биздин улумундун өкүлдөрү, биздин ата-энебиз, тайта-тайнелерибиз түшүнбөйт да, эмне үчүн баланы кыйнап жатасыңар? Бул сүт тиши өзү эле түшөт, өзү эле жакшы болуп кетет деп. Илгерки убактагы тиштер башка, азыркы балдардын оорулары башка. Азыр 1-2 жаштагы эле балдардын тиштери ириңдеп кетип аткан учурларды көрүп жатабыз. Ушунун баардык себептерин айтып кетесиздер. Эмне үчүн азыркы балдардын тиштери өзгөчө башка өңүттө ооруп баштады? Саламатсыңарбы? Абдан сонун суроо бердиңер. Бул биринчиден бул ата-эне боюнда бар кезинде бүт витаминдерди туура камсыздануу керек. Экинчиден бул баланын тамак аштарынан да туура тамактанса, туура пайдалуу тамактарды колдонсо, күнүмдүк жашоодо ошол дагы пайдалуу болот. Анткени биздин азыркы учурда көп ар кандай газировкаларды, жанагындай чипсы, кириешки дегендер абдан көп колдонот да. Анан азыркы учурда апалар келгенде балдар эң биринчи тамагы бул деген пюре, жанагындай ар кандай жанагындай даяр тамактарды беришет да. Ал деген туура эмес болуп саналат. Биринчи жер жемиштерден берип башташ керекпиз да. Ошондой эле дагы балдарды азыркы экология биздики бузулуп жатат, аны баарыбыз эле көрүп жатабыз. Ошол бузулуу себеби бузулгандыктан дагы ошол биздин тиштер, балдардын тиштерине зыян алып келет да. Ошондой эле жана сиз айтып кеткендей, биздин чоң ата, чоң апаларыбыз балдардын тиштерин жасабай эле койгула деп айтышат го. Ал туура эмес, себеби эгерде тишти жасабасак, ал деген көп жаман последствияларга, зыяндарга учурайт. Да, көп жаман зыяндарга учурайт да. Ошол себептен биз деген балдардын тишин алдын алуу керек да. Ушуга улай суроо болот. Анда ушулардын алдын алыш үчүн кантип тишке кам көрүп башташыбыз керек жана канча жаштан башташыбыз керек? Азыркы биз балдарды көрүп жатабыз, ар кандай тиштер болуп жатат. Эми мисалы жаңыдан бала тиш, мен мисалы үчүн мен алдыйын бар дейлик, төрөдүм, баланын тиши чыгып келатат. Андан аркы канга болгон кам көрүм эмнеден башталыш керек? Ошол бул дагы суроо абдан туура суроо деп эсептейм. Анткени эң биринчи баланы биринчи тиши чыккандан баштап тишин жууп башташыбыз керек. Жөнөкөй эле ар кандай силиконовый жана напалечниктер деген бар. Ошондойлор такыр болбойт. Щетка, зубная пастаны алып, эң биринчи тиши чыгып баштагандан баштап тишин жууп баштайбыз. Ошондой эле бала бирге чыга элек болсо деле, мисалы канча 2-3 тиши болсо деле жууп баштайбыз же кандай? Же канча жашы? Ооба, бир тишинен баштап эле, бир тиши чыгып баштадыбы, обычно жана астыңкы тиштери чыгып баштайт. Ошону щетканы алып туруп эле кечинде эртең менен жууп баштайбыз. Ошол тиштерин атайын 1 жаш 0+ деген щеткалар бар, ошону алып колдонуп баштайбыз да. Ошондой эле 6-7 тиштери чыгып калганда балдар тиш доктуруна алып келишиңер керек да, ата-энелер. Алып келгенде биз деген карайбыз, көрөбүз, айтабыз, эмне болуп атканын, баары жакшы болсо, чистка, профессионалдык чистка деген бар. Аны 6-7 тиши чыккандан кийин эле алып келсе болот да, ошо балдар тиш доктуруна бизге. Ал деген 6-7-8 айлары болуп калат баланын. Ошондо эң биринчи алып келүү зарыл болот. Биз мисалы чоңдор биз тишибизди жуубай калсак эле мындай бир ыздай абалда болуп калат го. Ошол сымал жаш балдарда да болобу? Албетте болот. Бул сураган себебим мисалы кээ бир балдар бар да, 3кө чыкса деле, 2ге чыкса деле, 4кө чыкса деле дагы деле тиштерин жуубайт да. Эртең менен бетин эле жууп, анан садикке кетишет. Мындай учурларды көп эле көрүп жүрөбүз. Мындай учурда сиз кандай деп жооп бересиз?
Бул туура эмес. Биринчиден анткени бала 1 жашка чыккандан баштап тамак жеп баштайт. 6 айында прикорм деп коет, ошол кирип баштайт да. Ал деген ошол жеген тамактардын калдыктары тишке такалып калып калат. Аны обязательно сөзсүз түрдө аны тазалоо керек да. Тазалабасак, анан ошонун үчүн жанагындай кариесте жашарып атат, балдардын тиштери бат эле бузулуп атат. Ошол себептен болот. Ошо тишти 2 маал жуубагандыктан. Ошол. Бирок бул эң биринчи негизги себеби болбойт. Эң биринчи себеби бул организмде микро-макро элементтердин жетишпестиги болот. Мисалы, силер байкагансыңар, бир эле балдар, бир возраст 1 жашта. Бир эмеде, 1 жаштагы балдар ар кандай болот, кээ бирлердин тиштеричи. Кээ бирлериники жакшы, кээ бирөөнүкү жаман болот. Бул эмне себептен? Кээ биринде ошо микро-макро элементтерди баары камсызданган, кээ биринде жетишпестик болот. Мисалга алсак, бул эң биринчи жетишпестик бул гемоглобини низкий болсо, ошол баланын тиши дагы жаман болот. Бул тишти биз деген мындай жөн эле тиш катары карабастыктан биз мындай бир бүтүн нерсе болуп, организмди бүтүн карашыбыз керек да. Баланын тиши ооруп жатса, эмнеге бул баланын тиши ооруп жатат? Анткени организминде бир иштер туура эмес жүрүп жатат деген суроо пайда болуш керек да ата-энеде деп ойлойм. Ошол эң биринчи себеби гемоглобиндин аз болгону болуп саналат. Ошондой эле витамин D деген бар. Ал абдан керектүү биздин организмдеги витамин болуп саналат. Ошонун дагы жетишпестиги тиштин жаман болгонуна алып келет да. Анан көп эле ата-энелерди ойлондурган суроолордун бири, кимдин балдарында ушундай тиш көйгөйү бар болсо, эч кандай наркозу жок, дарылатса болобу? Ушундай учур болобу? Албетте болот. Эгерде силер мисалы тиш жаңы чыгып баштады, тиште ар кандай ак мындай пятналар пайда болду же сары, алар деген тиш жууганда кетпесе, сөзсүз түрдө бул алдын алуу болуп саналат. Балдар тиш дарыгерине алып келсеңер, абдан жакшы болот да. Дарыгер көрүп, стоматолог точно эмне болуп атканын силерге так айтып бере алат. Сиз азыр мындай жеңил учурун айттык да, мисалы ошол эле кариес бар кезде ата-эне келип баласын дарылатайын дегенде эч кандай наркоз жок эле ошол кариести деле дарылатса болот. Эгерде кариес жаңы башталып жатса, эч кандай анестезия да колдонбойт, баланын тишин уктатпай эле, ошонтип эле жөн эле бат эле бир 10-15 мүнөттүн ичинде тазалап койсо болот да. Бул эң жакшы туура нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин эң главный миссия ата-энелерге жеткизүү да, алдын алуу эң жакшы болуп саналат. Жаңы эле баштаса, тишти мисалы тиштери карарып же ар кандай бир пятналар болуп баштаса тиште, ошол ата-эне көргөндө эле сөзсүз түрдө детский стоматолог алып келсе, биз көрүп, карап, анан эмне болгонун айтып бере алабыз. Сизге келердин алдында биз суроо бергенде ушул кыздын тишин көрсөтүп суроолорду бериңиз деп жазганда, Айша оозуңду ачсаң, карасаңыз, ушундай сары налет болбош үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо болду да. Азыр биринчи көрөйүн. Кел тишиңди көрүп коюп алайын, оозуң чоң. Молодец. Умничка. Бизде бул учурда уже бул тишибиз бизде кариес болуп саналат. Бул деген налет эмес. Бул тишти биз дарылашыбыз керек да. Жөн эле щетка менен тазалоо бул жардам бербейт. Бул уже биздин атайын приборлор менен тишти дарылап, кариести жоготуп, пломба менен бүт кайра восстанавливать этиш керек. Кел 5ти бер. Вот так, молодец. Дагы суроо, ушул мисалы бул 5,5 жашта, 5 жашта азуу тиштери бул деген дайымкы эле тиштерби же бул сүт тиштерге киреби же мындан ары мисалы түшө элек болсо, азыр эч кандай деле азуу тиштерде көйгөй жок да, ушул бойдон эле калабы чойгу чакта же булар да түшөбү? Бул деген сүт тиши болуп саналат. Бул тиштери 10 жаштарында постоянный тиштерге алмашылат да. Ошол себептен бул тиштери 10 жашында түшүп баштайт, жевательный тиштеричи. Ал эми астыңкы тиштери, мисалы астыңкы тиши, мунуку уже постоянный тиш экен, уже
смена болуп тур, молочный тиштери. Ал эми могу үстүнкү тиштери, могу сары болуп турган тиштер. Бул бир 7 жашында, 7-8 жашында постоянный тишке алмашат. Ушундай учур болгондо сиз айтып атпайсызбы, бул уже кариес депчи? Бул молочный, сиз айткандай сүт тиштери. Биз ата-эне эчтеке эле дарылап эле коюп, ошол менен өзү эле түшүп кетет деп жүргөнүбүз туурабы? Жок, туура эмес. Бул деген тишин биринчи рентген тартышыбыз керек. Рентгенде биз көрөбүз корень в каком состоянии. Эгерде корени дагы узунураак болсо, биз аны дарылоого туура келет да. Эгерде корень уже рассасываться этсе, постоянный тиш чыгайын деп калса, анда дарылабай деле койсо болот. Муну бүт рентген снимок тартылгандан кийин туурасы кандай болорун айтып бере алабыз. Бул көп эле ата-энелер деле эметти айтат да, алар өздөрү да чечим чыгарбаса деле улуу муундары, ошол эле чоң аталар, чоң энелер айтат, эмне кыласың? Бул деген молочный тиш баары бир түшөт, аны дарылап эмне кыласың? Демек, ар бир тиштин өзүнүн эмеси болот экен да, эрежеси болот экен. Бул деген мисалы тиште, мисалы кариес болсо, бул инфекция. Ал инфекция аркылуу, канча инфекция тамак аркылуу ашказанга кирет. Ошондой эле бул циркуляция болот, ошол инфекция тамак ашка кирет, ичиндеги бүт нарушениялар болот да. Ошондой эле эң негизги момент бар. Бул деген кариес бул жөн гана тишке зыян кылбайт, бул ашказанга зыян кылат, бул жүрөккө зыян кылат. Ошондой эле бул биздин муундарга зыян кылат. Ошон үчүн өсүп бараткан биздин кичи балдарыбыздын тиштери таза болуу абдан негизги болуп саналат да. Кундуз, биз балдарыбызды тиштерин тазалап баштаганда эле бизде ушундай ата-энелердин баары ойлондурган маселе кандай тиш щетканы тандашыбыз керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Биз деген баланын жаңы тиши, бири тиши чыгып баштагандан баштап эле тишти жуу керек да. Ошондой эле жанагындай силиконовый напалечник деп коет го, ошону такыр колдонбойбуз, анткени ал тиште калып калган тамак аштарды толук чыгара албайт да. Ошол себептен биз мондай бир ровно постриженный зубная щетка алабыз. Ошондой эле густой болуш керек, мондай болуп калың, калың. Ошондой эле биз деген мондай монопучок деп коет. Бул деген жана азуу тиштерине ошондой щетканы колдонобуз да. Бул мондай ямочкалар бар го тиште, ошол жерде калып калган тамак аштарды жакшы тазалайт. Демек, бир гана щетка менен колдонбостон 2 щетка алып керек экен. Ооба. Сиз азыр айтып атпайсызбы, могул жерде мисалы эмелери түз болуш керек, анан аябай калың, могу эмелери щетиналары жумшак болуш керек. Ооба, балдарга обязательно жумшак колдонобуз, анткени бул тишти эч кандай эмальды портить этпейт да. Жаман кылдырбайт. Сиз азыр бул жакта бүт баары эле мындай бүрөңдүү экен да. Мына биз магазиндерде кызыгып калганда, мисалы супермаркеттерге киргенде ар кандай сүрөттөрү бар, детский десе эле кызыгып ала бересиз дагы. Баягына көңүл бурбайт экенбиз, аны кантип же аларда баарында бирдей эле болобу, же кичине өзгөчөлөм турабы? Силер ошол жерден мисалы көп ар кандай щеткалар бар, ошонун арасынан тандап алсаңар болот. Мисалы моундай дагы щеткалар бар. Бул дагы көрсөңөр бир линияда баары ошондой эле густой, бир мягкий да, жумшак болот. Ошону балага өзүнө тандатсаңар болот. Ошол да жакшы да. Көрсөтүп кайсыны тандайсың, анан бала өзүнүн каалоосуна жараша. Бала ал жакты карабайт, биякта мисалы Человек-пауктун сүрөтүн карайт, ушундай экен да. Силер ошо өзүңөр тандап, мисалы кайсы туура болорун көрсөтүп, тигини көрсөтпөй эле, анан ошон туура щетканын ичинен тандатсаңар, ошол туура болот деп ойлойм. Эми зубной паста боюнча айтып кетсеңиз, зубной пасталар менен колдонобуз? Зубной пастада обязательно фтор камтыган зубной пастаны алсаңар болот. Себеби фтор бул жакшы кариести алдын алуу катары жакшы колдонулат да, жакшы свойстволору ошол кариестин предотвращать этет. Ошондой эле силер деген эгерде жаңы бир тиш пайда болгондо 900 ppm фторду камтыган пастада, любой фторду камтыган пастаны алсаңар болот. Эң биринчи мен ошо масс-маркеттен мен Rox зубной пастаны сунуштайм. Ооба.
Өзүбүздө бизде Curaprox'тун зубной пасталары бар, ошону дагы сунуштайбыз. Жанакындай Elmex деп да чыгат. Elmex дагы сонун зубной паста, ошондо 0+ дегени жаңы тиши баланыкы чыкканда ошондо колдонсоңор болот. Ал эми 3 жаштан өйдө 1450 ppm дейт. Бул содержание фтора в зубной пасте, ошондойду колдонууга туура деп биз сунуштайбыз. Сиз азыр эки марканы айта кеттиңиз. Дагы мүмкүн дагы сунуштай турган маркаларыңыз барбы? Бул Rox, Elmex, Curaprox, ошолор азыркы учурда жакшы болуп саналат да. Үчүнчүсүн кайталап кетесизби? Curaprox. Мындай мисалы Rox кымбат пасталарга кирет да, арзанырактардан барбы? Мисалы бюджеттик вариантта. Бюджеттик вариантта мен билбейт экенмин, чынын айтсам. Ошол Rox'тун деле баасы абдан деле кымбат деп ойлобойм. Мисалы айыл жергесинде жашагандар үчүн Rox издеп, ал жакта сатпагандар да болот дегендей. Бул аптекаларда Rox пасталар сатат, ошону алса болот аптекаларда. Эмеден чоң эле биз эле колдонуп жүргөн, ата-энелер колдонуп жүргөн пасталар менен жууса зыян эмеспи? Ал зыян, анткени ал жерде канча фтор камтыганын биз билишибиз керек да. Ошон үчүн составын карайбыз. Эгерде фтор абдан көп болсо, бул балага көп зыян болуп калат да. Ошон үчүн балага 950-450 ppm содержание фтору артында жазылып турат. Составында ошондой болсо колдоно берсеңер болот. Демек, ошол составды карап туруп, биз ата-энелер ошого көңүл бурушубуз керек экен, Ооба, туура. Эми биздин кийинки сурообуз мындай болот. Күмүштү орусча айтканда серебрение боюнча айтып кетсеңиз, кандай учурда ошону кылып жатышат? Азыр ошону түшүнбөгөндөр да бар, анан ошону кылгандар да бар. Ошол негизи эле ошол жөнүндө жалпы маалымат берип кетесизби? Ооба, биздин стоматология бул серебрениега такыр каршыбыз. Себеби бул эски метод болуп саналат. Серебрение бул мурунку бир мисалы 10 жыл мурунку колдонулган метод болуп саналат. Ал кариес жаңы башталып келатканда эле серебрение герде жардам берет. Бирок көбүнчө серебро кылгандан кийин тиш капкара болуп калат. Анан ата-эне ойлойт, бүттү, биз серебро кылдык, ал деген кариес дальше уланбайт деп ойлойт. Ошол себептен жүрө берет. Ал тиштин ичи гной болуп, андан ары тиш жулганга туура келип калат да. Ошон үчүн серебренияны биз такыр сунуштабайбыз. Ушул көрсөтүүнүн башында жанакындай жаш балдардагы протез кийет деген айтып кеттик да. Ушулдай учурдун айтып кетесизби? Мен үчүн мисалы бул жаңылык болду. Анткени келген суроолордун арасында протез тууралуу сөз болуп калды. Азыр аны бираздан сизге берем. Жаш балдардагы биздин улуу ата-энелерибиздей эле кийип жүргөн протездерди кийет экен деген мен үчүн жаңылык болду. Анан ошол эле мисалы мостик катары ортосунда бир тиш жок болсо, эки тишин чоңдорткон өгөйлөп туруп жанакындай кийгизет эмес беле коронкаларды. Жаш балдарда ошондой дагы бул учурлар көппү? Ооба, бар. Ал башка өзүнүн соо тишине эч кандай залал келтирбейби? Жок, келтирбейт. Келгиле биринчи сурооңорго жооп берейин. Протез боюнча да. Протезди бул бала эгерде 3-2 жашында эрте убагында сүт тиштерин жулса, кээ бир ата-энелер ошону кыздарга карата да. Тишибизде жакпайт, тиши жок, кызым уялып атат деген суроолор болот да. Ошондо протез кийгизилет, атайын слепок изготавливать этилет. Ага карата протез 4 тишин ошо замещать этип кийгизип коет да. Бирок көп учурда байкайбыз, андайды балдар көп кийгиси келбейт, аны чечип салышат. Ошол себептен мен дагы бир жолу айтып кетем, тишти жулбаганга аракет кылып, жаңы башталып келатканда эле сразу эле дарылоо зарыл деп ойлойбуз. Ошондой эле коронка боюнча, коронканы биз деген азыркы учурда абдан көп колдонобуз. Коронка кайсыл учурларда колдонулат? Биз көрөбүз, баланын эгерде тиши абдан көбү курт жеп кетсе, анан тишине көп чоң пломба койгондун ордуна, мисалы мондай тиш болсо, мындайдын ордуна, биз деген пломбанын ордуна биз коронка койгонубуз туура болот да. Анткени бул тиш, мисалы бала 4 жашта болсо, ал 10 жашка чейин турат. Ал пломба герде сынып калат, герде дагы бирдем болуп калат. Балдар деген момпойсолорду тиштеп салышат. Ошол себептен сынып дагы стоматологко келери туура болуп калат да. Ошондой болбош үчүн биз деген коронка кийгизсек, ал тиши 10 жашка чейин сонун туруп берет. Кээ бир учурда мисалы дарыланган тиши пломба салып, пломба дагы баса белгилеп кеткен. Койчу ушу кичинекей балага пломба да салмак беле деп дагы деле биздин ата-апаларыбыз таң калган учурлар көп экен. Ошол пломба салгандан кийин пломба түшүп кетти дегендер да көп болот да.
кайра эле пломба көпкө турбайт. Бунун да себептери эмнеде болот? Азыркы учурда эгерде дагы айтып кетерим, буга чейинки айтып кеткендей, эгерде тиши абдан чоң тиш кариесте болсо, биз жарымынан көбү тиши жок болсо, пломба коюлса, ал деген бат эле түшүп калат. Ошон үчүн андай болбош үчүн 2-3 бөлүгү тиши жок болсо, анда биз ошонун ордуна коронка коюп койсок, көпкө ошол тиши турат, пломба болсо түшүп кала берет да. Анан дагы мектеп курагына жакындап калган балдардын маңдайкы, астыңкы, үстүңкү тиштери жок түшүп калгандар дагы түшүп деги эле дагы 8-9га чыкса деле чыкпай калган учурлар болуп атат. Деги эле коркунуч барбы, такыр чыкпай койгон деген? Коркунуч жок. Бул эмне себептен болот да? Ошол эгерде тиши эрте кезинде, мисалы 2-3 кезинде бат эле түшүп калса, ал жер деген ошол тиш, постоянный тиши кечирээк чыгат деген болуп калат да. Ал деген бирок аябай индивидуально. Ал бардык балдардыкы ошондой болот деп айта албайм. Эгерде ата-эне ошентип эрте тиши түшүп калса, рентген тартып бизге алып келсе, рентген тарттырып көрөбүз рентгенден. Эгерде зачаток бар болсо, анда жакшы эле болот, ал кайра чыгат. Жана турганда бир нерсени көздөмдөп аттыңыз эле, ушул тиштердин арасынан эмне болгондо, мындай мисалы унутуп койдум уже деп. Азуу тиштери боюнча кайсынысы? Да, сиз айтып атпадыңызбы эле, жевательный тиштери ал постоянный калып калат деп. Эми азыр сурайм. Кундуз айтсаңыз, эми балдардын, жаш балдардын ушул азуу тиштери боюнча. Мен деле ойлоп турмун, ошо азуу тиштери ошол бойдон калат, бардыгы эле бүт эле тиштердин баары сүт тиш болбойт экен депчи. Демек, азуу тиштери дагы сүт тиш болуп, алар дагы түшүп, кайра жаңы чыгат экен да? Албетте, балада 20 азуу тиш болот. Ал деген 10 жашында, мисалы, жевательный тиштери, ал 10 жаштарында постоянныйга алмашат. Бул жерде көрүп тургандай, мына могу жерде жакшы көрүнөт экен. Бул азуу тиши, бул зачаток постоянного зуба деп коет. Бул постоянный тиштин зачатогу ошол жерде турат. Ал түшкөндөн кийин ал кайра постоянный тиши чыгат. Эч кандай ал азуу тишинде эч кандай көйгөй жок болсо, курттабаса, жашынакай жүрсө деле өзү эле түшүп калабы жагдай? Ооба, туура, өзү эле түшүп калат. 8 жаштан баштап корни рассасываться этип баштайт. Анан 10 жаштын тегерегинде өзү эле түшүп калат. Постоянный тиши ал түртөт, анан азуу тиш, сүт тиши түшүп калат. Ошондо деги эле сүт тиштерин баары кайсы жашка келгенде түшүп, мындай жанакындай орусча айтканда постоянный зубы кайсы жаштан баштап болот да? Мисалы, балдардын тиштери 6 жашында шестерка деп коет, 6-чы тиши, жаңы тиши чыгып баштайт. Ошондой эле астыңкы тиштери көп балдардыкы 5 жашында постоянный тишке алмаштырылып баштайт. Ал эми үстүңкү тиштери 7-8 жаштарында алмаштырылып баштайт. Бул жевательные зубки деп коебуз, ал тиштери 10 жаштарында болжолу менен алмаштырылып баштайт. 12-14 жаштарында уже бардык тиштери алмашып, постоянный тишке постоянный тиш алмашат. Демек, 14 жашта 14-15, бул дагы баары индивидуально. Ар бир баланы өзгөчө карайбыз. Болжолу менен 14-15 жаштарына чейин постоянный тиштери чыгат. Өспүрүм жаштагы балдардын тиштери кыйшайып калып, азыр жанагындай брекеттер кийгизип атпайбы? Ошол брекет канча жаштан баштап кийгизсе болот? Брекет бул постоянный тиштери баары чыккандан кийин кийгизип баштасак болот. Постоянный чыкты чыкпаган, бул сиз рентгенден кийин билет. Рентгенден кийин, панорамный снимок деп коет. Брекеттин коерунун астында обязательно панорамный бүт тиштерин тартат. Ал жерде көрүнөт канча тиш чыкты, канча дагы калды. Ошол менен бүт караштырып, анан койсо болобу, болбойбу, туура айта алабыз. Ошондо азыр сиздин тажрыйбаңызда эң кичүү жаштар канча жаштан башталып атат брекет койгондор? Брекет койгондор абдан көп, анткени ошо биздин учурда тишти аябай жакшы ата-энелер дагы бар. Тишти аябай жакшы карай турган, бирок андайлар абдан аз. Мисалга алсак, бир 10 баланын, 20 баланын бирөөсүнүкү эле тиштери баары сонун деп биз абдан суктанабыз да. Калган балдардын баары бир жери болбосо да бир 2-3 кариестер обязательно учурайт. Ошол себептен кээ бирлери бар, такыр эле карабаган ата-энелер дагы бар. Ооруп, уже болбой калды дегенде келгендер да ата-энелер бар. Ошон үчүн ар кандай да. Кундуз, мындай дагы учурлар кездешет экен, ошол эле сиз айтканда жевательный зуб атпайсыз, ушул азуу тиштеринде, мисалы бул тиши түшүп калды, анан эки өркөнүн ортосу ачык калды.
ушул ачык калып эми тиштер жылып кетпеш үчүн эмне кылсак болот? Ушундай учур кездешкенде биз деген бул тишти жууганга туура келет да. Жуугандан кийин биз удерживатель места деген атайын бар. Ал деген металлический болот. Ошол эки тиштин ортосуна атайын железный приспособление деп коет. Ошону коюп коебуз. Анан эки тиштин ортосу место калтырып коет. Постоянный тиштин чыгып келишине жакшы болот да. Эки тиш мынтип жылып бири-бирине жабышып калбайт. А эгерде өспүрүм курактагы, мисалы өспүрүм курактагы ошол бүт сүт тиштери уже түшүп бүткөн, постоянный тиши түшүп калса, бул учурда ушул аларга кандай коронка кийгизип коебу же кандай болот? Постоянный тиш түшсө, анда уже имплант эле болуп калат. К сожалению деп. Импланттын баарынын эле чөнтөгүнө мүмкүнчүлүгү жок дегендей, импланттан бөлөк дагы кандай аналог бар? Ошон жок, биз деген Бир эле тиш салып койсо болобу, ушундай учурларда болобу? Мындай бир тоголок бир темир менен мындай бурап койгон. Эгерде тиш полностью түшүп калса, эч кандай импланттан башка кыла албайбыз. Мост деп коет, эки тишти өгөлөп туруп ортосуна коюп койгон, бирок ал дагы эки жанындагы таза тиштерди бузуп коет. Ошол себептен азыр мост көп колдонулбай калды, азыр только имплант колдонулат. Ошол себептен биз дагы бир жолу айтып кетебиз, алдын алуу абдан керек да. Тишти жаңы башталып келатканда эле тиш докторго көрсөтүп, айтып, мындай болуп атат десе, биз албетте жардам беребиз. Кундуз эми биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолоо жоопторго өтсөк, Баланын эмне себептен тиши 1 жашында эмали сынып баштайт? Кээ бир тиши толук чыкпай эле оюлуп түшүп калат. Баланын жаңы тиши разрушенный болуп чыкса, бул гипоплазия эмали деп коет. Бул ушундай учур болсо, силер обязательно детский стоматологко барып көрсөтүшүңөр керек. Андай учурда обязательно леченияга туура келет да. Анткени эгерде лечение кылбаса, бул эмаль деген туура до конца мындай катуу болбой калат да ошондой учурда. Ошол себептен биз деген лечение кылып, аны пломбочка же коронка менен покрывать этип, тишти сактап калууга аракет кылабыз. Төрөлгөндө эле тиштер менен төрөлгөн булар кандай, ошол тиштерин жулдуруш керекпи ошол учурларда? Ооба, албетте ал тишти жулдурушубуз керек, анткени ал деген туура эмчекти эме албайт, ошондой эле ал тиштер аябай подвижный болот да, балага абдан мешать этет. Ошол себептен аны жулабыз. 8 жашта баламдын азуу тиштерин баарынын тамыры эле калган. Алдырып салса зыяны жокпу? Зыяны жок, албетте алдырыш керек, анткени тамыр жөн эле калса бул инфекция. Ал инфекцияны бала канча тамак аш менен ичине организмине кирип кетип, ал деген еще хуже болот да, ошол себептен аны жулдурууга туура. Жанакы уктап жатканда дарылайбыз деген ыкмада негедир катетерлер сайылат экен. Ушул учурда айтып бересизби, же катетер сайылыш керекпи? Бул деген кандай препарат менен уктатканын биринчи билишибиз керек. Сиваран, пропофол, ар кандай уктата турган препараттар бар. Ошол себептен бул суроону анестезиолог менен уже чечилет да, бетме-бет сүйлөшкөндө. Кызым 1,5 жашта 2-3 ай мурда чыккан үстүңкү азуу тишин курт жеп салды, чуңкур болуп калды. Өтө кыска убакыттын ичинде. Азыр эми калган тиштери да карарып калыптыр. Эмне кылыш керек? Бул сөзсүз түрдө балдар тиш докторуна алып келишиңер керек. Дальше күтө берсеңер, балдардын тиши 2-3 айдын ичинде эле нервына жетет. Нервы жеткенде ал пульпит болуп саналат, анан баланын тиши ооруп баштайт. Ошол себептен жаңы эле чыгып, кара болуп, точка болуп баштаганда эле балдар тиш докторуна алып келишиңер керек. Соска же болбосо упчу, ошону эмсе тиштер кыйшык чыгат деген чындыкпы? 1 жашка чейин эмсе болот, 1 жаштан кийин аны алып эле салган туура. 9 айлык балам бармагын соргонунан алдындагы 2 тиши кыйшык болуп калды. Жаңы тиштери да кыйшык чыгабы эми? Чыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен биз колду салбаганга аракет кылабыз. Мисалы, зеленка сүкөп койсо болот. Атайын бир майстар бар, ачуу болгон. Ошону сүкөп койсо бала салгысы келбей калат. Кундуз жана протез жөнүндө сөз болуп кетпеди? Ушундан улам бир ата-эненин суроосун берелик. Балдардын дагы протези болот да, тиш эрди түшүп калган балдар кет. Бирок кээ биринин тиши кармабай дагы калат экен. Бул учурда эч нерсе жардам бербейт. Жаңы тиш чыккыча күткүлө дейт. Мисалы, балам 6да.
качан чыгары белгисиз. Балким 2-3 жылдан кийин соң чыгат. Ал убакта баланын прикусу жылышып, астыңкы эек узун болуп өсүп кетет дешти. Анын үстүнө көрүп эле жатабыз. Бул учурда эмне кылуу керек? Абдан жакшы суроо. Бул учурда, к сожалению, эчтеке кыла албай калабыз да. Анткени биз деген дагы бир жолу айтып кеткендей, алдын алуу керек да. Эгерде протез уже кармабаса, баланы күтөбүз. Качан бардык тиши чыккандан кийин анан брекет системасын колдонуп, баарын тишин түзөртүшсө болот. Тиштер бекем болуш үчүн кандай витаминдерди ичиш керек? Кальций ичип жүрүү жетиштүү болобу? Жок, ал жетиштүү эмес. Эң биринчиден бизден гемоглобинди карайбыз. Ошондой эле ал жерде ичинде ферритинди, ошол микроэлементтерди толуктайбыз жана витамин Д'ны сөзсүз түрдө берүү керек. Эмчек курактагы балдар, апаларды ойлондурган суроо болот экен. Кызым 8 ай болуп калды, 9 ай болуп калды, бир дагы тиши чыга элек дегенде, ошол учурда кандай болуш керек? Кандай норма болуш керек? Кайсы айга чыкканда такыр тиш жок болсо, мындай ойлонуп калыш керек. Бул жакшы суроо. Бизге да ошондой суроолор абдан көп келет. Биз эң биринчиден, эгерде 7-8 айында тиши жок болсо, стоматологко келип, рентген тартып көрсөк болот. Рентгенден уже көрүнөт да, зачатогу барбы же жокпу. Ошондо туура болот. Рентген тартканда баары билинет. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү биздин стоматолог менен болгон көрсөтүүбүз сиздерге кичине болсо да пайдалуу болду деп ишенебиз. Өзүм үчүн айта кетсем, мисалы, азыркы жаш балдардын тиштери мен ойлочумун экология жана тамак аштан деп көрсө, болочок энелер дагы боюнда бар кезде керектүү витаминдин жетишсиздигинен дагы бул нерселер залалын келтирет экен. Ошондуктан болочок боюндагыларга дагы өзгөчө көңүл бурсаңыздар деп айтмакчыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кундуз Казакулова. Инстаграмдын баракчасынын аты детская стоматология. Азыр бул жакка да тиркеп кетебиз. Анан сиздерден өтүнүчүбүз, эгерде бүгүнкү көрсөтүүбүз жакса, лайк басып, комментарийлерден жазып, анан жакын туугандарыңыздарга, аяштарыңыздарга, абысындарыңыздарга бөлүшө кетсеңиздер, биздин команда үчүн сиздин чоң салымыңыз болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат.